Андан кийинки укук. Мусулмандарды мусулмандарга болгон акысы, укуктары күн сайын кездешет. Күн сайын жазылат биздин кылган иштерибиз. Аткарсак соопта, аткарбасак күнөдө. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хаккул муслим алал муслим сеттун." Мусулмандын мусулманга болгон акысы 6 dedi. Кыйла ва ма хунна я Расулаллах. O Allah'ın elçisi al-6 kaysı-kaysılar деп айтылды, суралды. Kal, Peygamberimiz cevap verdi. İzâ laqîtehu fesellim aleyh. Müslümanға жолықсаң, салам бер. Birinci akısı bu. Müslümanға жолықтың bu, sözsüz ne kıl? Assalamu aleykum. En kıskası bolmasa assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakat. Salam ber. Bu akısı. Ve izâ da'ak fe acibhu. Kaçan seni bir çakırsa, sen anı qaraba, qaysı uluttan çakırıp atat, giyimi qanday, sotsiallığı qanday, kembag'albı, to'da yaşayıbı. Anı qaraba sen. Müslüman çakırsa cevap ber anı akısı. Anın akısı, ağa bar qoyçun. Көңілі қалмас. Qanday adam olsun, söz bar qoyç. Albatta şaşıp atasız. Albatta orup atasız, Xuday saqtaсын. Albatta дағы bir başqa vada berip qo'ygansiz. Al bölök iş. Bu жерде başka şariat дағы үзүрлөр бар, bu bölök. Жөндөн жөн эле деп байга барып, кембагалга барбай, өзүң улутуңда чакырса бар, башка улут чакырса барбай. Бул болбой. Өзүңдү май уруп, өзүңдө айылыңдагы чакырса ага барып, башка айылдагы чакырса барбай. Болбойт. Müslümandын акысы чакырган жерден калба, бар. Албетте ал чакырган жерде арак-барак, тияк-бияк дискотека болбосун да. وَإِذَا إِسْتَنْسَحَكَ فَانْسَحْنَهُ. Kaçan bir nasihat sorap kalsa sizden, bir akıl sorap kalsa, faydalı sizden uşunday bir nasihat sorap kalsa, sözsüz nasihat aytıp koyunuz. Siz zehirlenbağınız, içi tardık kılbağınız. Aytpağınız, oy satılat depçe. İdeya satılat dep jaz koydu. İdeya satılat. Maşallah. Bıraktılar, azı gelirler mi de? Azı konsultasyalarda satılıp atpay. Bu жерде Peygamberimiz айтып атат. Ne деп атат? Konsultasya sorasa? Bekar. Акчаны берип айт. Allah. Алып эмес, берип айт. Biz dindin sözünçü, din üçün ukpayız. Geçirip koyumuz da. Arada gelip kaldı, aytıp koyayım da. Болбосочу, оорулуу адам врачтын алдына барганда, врач мындай деп айтсачы, башка бирөө үчүн укпайт, ал өзү үчүн угат. Кандай дедиңиздер? Же башка бирөө үчүн угабы? Бирөөнүн боору ооруп атат, бирөөнүн жүрөгү ооруп атат, бирөөнүн башы ооруп атат. Врач айтып атат, мондай десе, башка үчүн угабы же өзү үчүн угабы деп атат. Өзү үчүн. Эмне үчүн динди биз башка үчүн угабыз? Башкага айтып атат да. Андай эмес да. Кудай сактасын, бирөөнүн ушундай тергөө, сот иштери жүрүп калды. Адвокаттан барып консультацияга барса, андан өзү үчүн угабы же башка үчүн угабы? Өзү үчүн. Өзү үчүн де, жалгыз өзү үчүн деп ойлой койбойт, акчасын берип угат го. Динди ким акча бер деп атат? Наоборот акча берет. Динди дин үчүн угайт. Адей ошондо. Уа келип айт. Мен ва ида атис фахамидаллах фашаммитху. Açan çüçkürse elhamdülillah dese, atasa. Çüçkürdü, ondan keyin elhamdülillah dese. Çüçkürüp elhamdülillah devese, yarhamukallah deb aytılbay. Çüçkürdü. Anan elhamdülillah degen yok da. Ağa jönüne ak çüç jetedi o. İçinden aytıp koysun. İçinden aytıp koysun. Sizler içinizden aytıp koyun. La ilahe illallah deb koyun. Zato siz soğuk olasız buğa. Eğer elhamdülillah dedi, oldu. Allah'ın atın aytkandan keyin уже Müslüman adam titrep alış gerek de özü için. Bir doğru şundayla. Bir sahabalar oturup derken, bağırdım, görüp jakşap aldı, surat. Men de lazım sizlere sorayım da, oturasızlar, bağırыңızlar, maşallah. Жүзүңүздөрдөн жаамдай нурланып жылмаюу дегендей. Кандайсыздар, жакшысыздарбы?
Alhamdulillah. Айтат, мен билем де жакшы экениңизди. Просто алхамдулиллахны уккум келди, ошон үчүн айттым дейт. Ошон үчүн сурадым дейт да. Кара? Ошо сөздү угуш үчүн, Аллага мактоо деген үчүн, мактоо айтса ошо сөздү угуп, рахаттаныш үчүн сурадым дейт. Ошон үчүн түшкүргөндөн кийин алхамдулилlah десе, ошого ярхамукаллах дуа бериңиз жүрөктө. Алла райымына бөлөсүн сизди депчи. Алла сизге райым кылсын деп дуа бериңиз жүрөктө. Ушунча дуаны алып алгандан кийин учуп отура бербеңиз да. Яхдикумуллах ва юслиху балакум. Сиз да дуа берип коюңуз. Алла сизге хидаят берсин, абалыңыз оңдосун деп. Аллаху акбар. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамгерчиликти тургузганга, бекемдегенге кандай гана бири-бирине дуа кылып, каалоолорду айттырып үйрөткөндө. Ва ида марида фаудху. Мусулман ооруп калса, зиярат кылып коюңуз. Ооруп калган илими бар, билдиңби? Ол зиярат кылып коюңуз. Бул мусулмандын акысы. Мусулмандын акысы. Мусулман ооруп калса, зиярат кылат. Ва ида мата фатбаху. Эгерде өлүп калса, артынан барып кой. Мындайча айтканда, жаназага катышып кой. Жаназага катышсаңыз, Кудай кааласа мусулмандык милдетти аткарган өзүнчө Алла Таала азаматсың деп бир кыйрат сооп берет. Бир кыйрат Ухуд тоосуна барабы. Ухуд тоосу Мадина шаарындагы эң чоң тоо. Эгерде көмгөнгө чейин барып койсоңуз, 2 кыйрат сооп аласыз. Топурак таштаганга чейин барсаңыз. 2 кыйрат. Эгерде бир сабагыңыз бар, ишиңиз бар, андай болуп калса, анда ошо майиттин ээсинен уруксат сурап коюштук мустахаб. Мен бара албай калам, жаназага эле катыштым, Алла рахматын алсын деп топуракка чейин барбай калсаңыз.